Маданий борбордо биринчи эле көлдүн үстүндөгү пирсти толугу менен жаңылоо иштери кызуу башталды. Көлдүн жээгиндеги 20 жылдан ашык турган пирстин темирлери чирип, толук жараксыз абалга келип, меймандарга кооптуу болуп калган. Рухордо маданий борбору жакында эле мамлекеттин карамагына өткөн. Бүгүнкү күндө мына президенттин, урматтуу президенттин тапшырма менен бүгүнкү күндө көп салымдар иштер болуп атат. Кудай буйрса, мына келаткан туристтик сезонго даярдык, Кудай буйрса, аракетин көрсөтөбүз, 100% даярдык кылабыз. 1800 квадратный метр эң чоң комуз түрүндө, этно стилинде пирс болот. Рухордо маданий борборунун пирсин буга чейин бир катар эс алуу жайларында өзгөчө кооз жана сапаттуу пирстерди жасап келген. Жетекчисинин маалыматында көлдү жээктей курулган эс алуу жайларынын көпчүлүгүнүн пирстери эскирген, андагы темирлер суу менен катуу соккон желден улам тешилип калган. Ал эми Рухордо маданий борборунун жасалып жаткан пирси өзгөчө дизайндагы комуз түрүндө курулат. Ага келген эс алуучулар да кызыгышы мүмкүн. Биякта эле Рухордону келип карадык, свайлар уже дат басып чирип жарабай калыптыр. Бул сезондо түшүп калыш мүмкүн болуп калган да уже. Андан кийин ушу биякта пирстин полный реконструкция кылып атабыз. Полностью свайларды алмаштырабыз, жаңы свай кылып, и сыртынан уже защита кылабыз. То есть азыркы салынган пирс уже трубалары мынча дат баспайт да, защита болот. Мамлекеттин карамагына өткөн Рухордо маданий борборунда жасалчу иштер арбын. Жайкы эс алуу мезгилине чейин бир катар өзгөрүүлөр болот. Ал үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү каражат да бөлүндү. Бул жайда негизинен жайкысын маданий жана эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар тынбай өтүп келген. Жезгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.